Bir jigit жол жүрүп келатып, тоолук элдин айылына туш келет. Жолдон обочо жерде жайгашкан чоң боз үйдүн жанына токтоп, аттан түшүп, үйдүн эшигин ачып, ичкери кирет. Боз үйдө жалгыз келин отурган болот, учурашат. Көтөрө кирген куржунун колуна кармап туруп калат да, бул куржунду каяка илейин деп сурайт. Жүз баш үйдөн куржунду илгенге кереге баш табылбаса, анда куржунуңду мойнуңа илип отур деп, келин жигитти алгач эле сөзгө сындырат. Кыргыздын салты менен казан асылат, дасторкон жайылат, кымыз сунулат. Эт бышканда табак тартылды, шорпо сунулду. Кыйла убакыт болуп, эт желип түшсө деле, жанагы жигит устукан мүлжүмүш болуп отура берет. Чыдамы кеткен келин жигитке дагы сөз ыргытат. Эшиктеги короочуга да бирдеме калтырсаң боло дейт, уяткарып. Жигит жолун улап кетмекчи болот. Атына минип бастыра бергенде, ит жулуну үрүп, аттын куйругуна асылат. Эки рет сөзгө сынып, ыза жуткан жигит ат үстүнөн эңкейе берип, итти камчы менен тартып жиберет. Ит кыңшылап, келинди көздөй качат. Анда келин: "Кой короочу, ыйлаба. Эчтеме болбойт. Кээде агасы инисин ушинтип уруп коет дептир." Айылдаштары бул келинди ак зыйна чечен деп чакырышчу экен. Сөздүн тереңин түшүнүү, сөзгө маани берүү, сөздү туура колдонуу, сөздүн күчү деген түшүнүктөр кыргыздын улуттук баалоолугунун катарына кирет. Сөздүн көркөмүн тааныган, ыргакты колдоно билген, таасирленткен, тардыкты кеңейткен, үмүттү жандырган, кубандырган адам, сөзгө дем берген адам. Жакшы сөз адамга шык, мээрим, кубат, жашоо берет, өйдөлөтөт. Карыялар нарк сөз айтсын, бай бичелер бал сөз айтсын.